Türkiye Respublikasının Turizm Ministrliginin демилгеси менен Türkiye'de Ramazan деп аталган пресс-турга 10га жакын мамлекеттин медиа өкүлдөрү катышты. Istanbul бүткүл дүйнөнүн көз алдындагы атактуу шаар. Istanbul Türkiyanын Европа жана Азия бөлүктөрүнө бөлүп турган Босфор кысыгынын жээгиндеги эң чоң шаары. Эски шаарда ар кандай тарыхый мезгилдердеги имараттар сакталып калган. Istanbul'dan жалпы аянты 6000 чарчы километрди түзөт. Босфор кысыгы Түркия үчүн эң маанилүү объекттердин бири. Берилген маалыматка караганда бул кысык аркылуу гана Кара деңиз өтөт. Башкача айтканда көпүрөнүн мисалында. Биринчи барган жерибиз ортолук деңиз болду. Уникалдуу атмосфера. Бир жагынан кол эмгегинин негизинде жасалган буюмдар, улуттук кол өнөрчүлүктүн үлгүлөрү жол жээктерине тизилип турду. Ortaköy очень славится своими маленькими ресторанами, кафешками. Өзүнүн кичинекей тамактануучу жайлары менен жана белгилүү Мечидей мечити менен көптөгөн туристтерди өзүнө тартат. Мечит 1853 жылы салынып, 1854 жылы пайдаланууга берилген. Построено, но его заканчивали в 1854 году. Түркия мамлекетинин эң чоң шаары болгон Стамбулда чоң болгон бул жерде орто көлү жайгашкан. Бул жерде чет элден келген туристтер, ошондой эле жергиликтүү тургундар келип эс алып турушат. Туристтерден агылып жүргөнүн киргенде эле көрө аласың деңизде. Бул жердеги процесстерде кимди болбосун кызыктырат. Ал эми орто көлгө келсең өзгөчө тамак жебей кете албайсың. Деңизге жакын ашканалардан ушундай табитти ачкан жыт чыгат. Бул картошка тамагынын бийиктиги. Чоң картошкалар атайын мештерде бышырып, май табитине жараша ар кандай кошумчалар менен жасалып берилет. Бул көлгө келген туристтер көбүнчө анын кооздугуна көз салып, кемелерге кезек өтүп чыгып эс алып кетишет. Ал эми келген коноктордун көңүлүн көтөрүү үчүн оюн зооктор уюштурулуп, түрк ырлары коштолуп турат. İlyas Turdubay, Burkan Matov, İstanbul şaarı. Sahilleri 1 saat içinde dolaşarak